Бакыбаттуулукту пайда кылуучу 7 негизги установка бар. Келгиле ошолор менен таанышалы. Биринчи этап. Курмандыктын менталдыгын, калп эле укуктуу болгонун моюнга алгыла жана андан кутулгула. Бул жөнүндө 4-главада көп жолу айтканбыз. Бул темага мына дагы бир канча ойлор. Силер дайыма курмандыктын терисинин ичине кирип алгыңар келе берет. Анткени бул көпчүлүк элдин түшүнүүсүн жана колдоп турганын жаратат. Алар силер кантип курмандык болуп калганыңар жөнүндө боор орткан историяларды айтып беришет. Өзүнүн кайгылуу тагдырын силер менен бөлүшүү үчүн. Алар силерди негативдик байланышка киргизет жана өзүңдүн утулуп калууңа дайыма актанууларды табышат, ийгиликке умтулганын ордуна. Андан сырткары калп эле укуктуулукка кубангандан сактангыла. Учебный субсидия, өкмөттүн гранттарынан жана бай тууганыңыз сизге мураска байлык калтырды деген жаңылыктан жана башка ушундай сыяктуу компенсациялардан. Силер жөндөн жөн бекер эле бир нерсеге жетсе болорун билгенде, силер өзүңөрдү ошого укуктуумун деп үмүттөнүп баштайсыңар. А бул ишеним менен гүлдөп өсүүнүн эч кандай жалпылыгы жок. Гүлдөп өсүп өнүгүү бул баалуулуктар менен алмашуу. Экинчи этап. Кызганыч жана көрө албастык бар экенин моюнга алгыла жана алардан баш тарткыла. Бул дагы оңой эле кабылып кала турган дагы бир капкан. Айрыкча сиз булардын таасирине кабылып турсаңыз. Булардын иши башка адамдарды өтө көтөрмөлөп, кайра аларды ылдый ыргыткандай. Бул өтө эле көп көңүл буруучу процесс. Публиканын көңүлүн бурат. Силер мындан алыс эле болгула. Анткени бул акмакчылык адамдарды кемсинтет, өзүнө жек көрүүнү, күмөн саноону, ичкүйдүүлүктү, кызганчакты жаратат. Марк Стюарт деле алалы. Ал сделка кыларда конфиденциалдык маалыматтарды колдончу. Мен билбейм, мен ал жерде болгон эмесмин. Бирок мен эсимде, пресса анын иши боюнча ташпоордук менен, майда чүйдөлөп, ичкүйдүүлүк менен маалымат таратып турду. Анын иши боюнча тергөөнү, анын камалышын. Үй кажоекеси $1 миллиард капиталы бар компанияны түзө алганы репортерлордун, журналисттердин жанын кашайтты. Ошондуктан алар аны коом үчүн коркунучтуу адам катары көргөзүштү жана аны жинденгенге, шылдыңдаганга объект катары колдонушту. Ушундай сыяктуу эле Джек Велчте да болду. Ал General Electric компаниясынын жетекчиси. Ал биздин убактагы эң ийгиликтүү бизнесмен. Ал китеп дагы жазган. Китеби дүйнөлүк эл аралык бестселлер болду. Анын финансылык абалы үй бүлөсү менен ажырашканда, тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондо прессада даана майрам болду. Анын экономикалык ийгилигин менен актаса болот. Президенттерге өтө эле көп төлөйт деген. Эгер силер пресса эмнени жазса, ошонун баарын өзүңөргө киргизип алсаңар, Джек Велч, Стюарт жана башка ийгиликтүү адамдар жөнүндө силер дагы автордун көз карашынын таасиринде каласыңар. Жана булар жөнүндө жаман маалыматтар үчүн силер дагы өзүңөргө ырахаттанасыңар. Бирок буга окшогон гүлдөп өнүгүүгө каршы символду билгизүүчү статьялар жөн гана майда ушак болуп калат, жаңылык айтымыш болуп. Кимдир бирөөнүн ийгилигине көрө албастык кылуу коркууга негизделген жана ал өздүк өсүп өнүгүүнүн жолун тосот. Башка бирөөнүн ийгилигине кубануу бул сүйүү сезиминен пайда болот жана ал силерге гүлдөп өсүп өнүгүүнү чакырат. Үчүнчү этап. Чексиз өсүп өнүгүүнүн маңызын түшүнүңүз. Эгер сиз көпчүлүк адамдардай эле ой жүгүртсөңүз, сиз $10,000 пальто үчүн же $15,000 самолетко билет алганга коротконду туура эмес деп ойлосоңуз, ал башка адамдардын жакшы жашоосуна жолтоо болот деп эсептесеңиз, бул акчалар андан көрө көбүрөөк пайдалуу жактарга жумшалса болмок десеңиз, мисалы, кайрымдуулукка, тропикадагы токойлорду сактап калганга, же Африкадагы жакыр жашаган адамдарга кум жардам кылса жакшы болмок десеңиз, мындай ойго негизделген ишенимдин катасы ушунда жатат.
Ал ой дүйнөдөгү акчанын саны чектелген, бирок ал чексиз. Жана башка өсүп өнүгүүнүн элементтеринин баары чексиз. Сүйүү чексиз, кучакташуу чексиз, кубаныч чексиз, ден соолук чексиз, байлык дагы чексиз. Ошондуктан тигини же муну тандоонун зарылчылыгы жок. Сиз $10,000 пальто сатып ала аласыз жана ошол эле учурда өзүңүздүн церковдун негизги спонсору да боло аласыз. Сиз самолетко билетке, биринчи класстагы бизнес класска акча төлөй аласыз жана ошол эле учурда ачарчылыкта калган балдарга да акча которо аласыз. Сиз өзүңүздүн сознанияңызда өсүп өнүүгө туура установканы түзгөндө сиздин жакшылык кылуу мүмкүнчүлүгүңүз жыл сайын өсөт. 4-чү этап. Өзүңүздүн тегерегиңизге сизди колдоп турган жана сиздин ийгиликке багытталган мүмкүнчүлүктү чоңойтуп турган ыйык адамдардан турган айлананы түзүңүз. Сиз жасай турган эң маанилүү кадамдардын бири бул акыл эс менен тандап алган наставник жана партнерлор. Эсиңердеби, Джин Ром эмне деп айткан? Сиз убактыңыздын көпчүлүк бөлүгүн өткөзгөн сиз менен болгон 5 адам жөнүндө. Мен муну ыйык адамдардан турган айлана деп атайм. Анткени ушул айланага кирген адамдар сиздин жашооңуздун бардык сферасына таасирин тийгизишет. Эгер сиз үйлөнгөн болсоңуз же жакын адамыңыз менен жашасаңыз, демек сиздин айланада бир адам бар. Эгер сиз күндө тыгыз байланышып башка адам менен чогуу иштесеңиз, экинчи адам бар. Эгер ушул эки адам сиздин өсүп өнүгүшүңүзгө салым кошо албаса, анда калган 3 адамга жакшылап көңүл коюшуңузду кеңеш берем. Албетте сөзсүз түрдө сизде мугалимдер бар ыйык айланаңызда. Менин мугалимдерим Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Уоррен Баффет, Наполеон Хилл, Жан Пол Гейтс, Эндрю Карнеги жана башка. Алар жөн гана бул жөнүндө билишпейт. Мен ушул адамдар эмнени жазышса, баарын үйрөнөм, окуйм. Сиз кайда болгуңуз келет? Ошол жердеги адамдарды табыңыз жана ошол адамдардан үйрөнүңүз. Бүт баарына эмне мүмкүн болсо. 5-чи этап. Бакубаттуулуктун социалдык чөйрөсүн издеңиз жана негативдик айлана чөйрө менен баарлашканды азайтыңыз. Эмне үчүн адамдар тынч гана өкүнүп жашай бергендеринин бир себеби ийгилик үчүн курмандык кылбай эле коюш керек деген алардын установкасы. Адамдар жаңылышат. Алар ийгиликке жетиш үчүн ичкенди, тамеки тартканды ташташ керек, сөгүнбөш керек, наркотик чекпеш керек, телевизор көрбөш керек, ночной клубтарга барбаш керек жана башка деп ойлошот. Кыскасы манактай жашаш керек деп ойлошот. Бирок чындыгында жашоодо баланс болуш керек. Ночной клубка баруу жана убак менен бир аз ичип коюу сизди жолдон чыгарбайт. Бирок регулярдуу түрдө тусовкада, барда, ночной клубтарда жүрүү сиздин өсүп өнүгүүңүздүн темпин кыскартат. Сизди курчап турган адамдардын сизге кылган таасирине карата. Өсүп өнүгүүнүн акылдуу адептери өсүп туруу үчүн жакшы чөйрөнү табышат. Аларды бийигирээк деңгээлдеги өнүккөн билимдүү адамдар курчап жүрөт. Сиз пятница күнү кечинде дискотекага барып бийлеп алыңыз же кафе-барга барыңыз. Америкалыктардын книжный магазиндер уюштурган эс алуучу жайларына барыңыз. Ийгиликке ориентировка кылган адамдарды кайдан көбүрөөк кезиктиресиз? Science of Mind сыяктуу организациялар менен кызыгып көрүңүз. Алар ар кандай семинарларды, окууларды өткөзүп турушат. Сиз ал жерлерден позитивдүү адамдарды кезиктиресиз. Сиз жашаган жерде бизнес, ийгилик, ден соолук боюнча кандай семинарлар өткөрүлүп турарын сураштырып билип алыңыз. Ушундай мероприятияларга катышып турган адамдар өздөрүн өсүп өнүгүп турганга арнашкан жана бул сиз үчүн эң жагымдуу чөйрө. 6-чы этап. Өздүк өсүп өнүгүп туруунун программасын аткарып туруңуз. Мурда айтып өткөндөй эле, өздүк өсүп өнүгүп турууга убакыт бөлүү эң пайдалуу бакубаттуулукка жетүү үчүн. Сиз баарлашып турган адамдар жана
Сиз окуп аткан китептер позитивдүү болсо да, дагы деле сиз негативдик жана чектелген программалоонун таасиринде калуу коркунучу бар. Ошондуктан күндө позитивдик күчтөрдүн программалоосун контролдоп туруу керек. Ийгиликке, бакытка багытталган ок өтпөгөн установкасын өзүңөрдүн сознанияңарга киргизмейинче эртең менен үйдөн чыкпаңыз. Өзүңүздүн тагдырыңызды кырдаалга жараша болот деп таштап койбоңуз. Аны түзүп алыңыз. Өздүк өсүп өнүгүүгө убакытты пландап алыңыз. Эң биринчи кезекте таң атканда эле. Бул сиз окуй турган, сизди ой жүгүртүүгө багыттаган китеп болушу мүмкүн. Сиздин подсознание өтө кабыл алгыч. Сиз альфа абалында турганда оңой кирет. Альфа абалы бул сиздин эс алган жайлуу абалыңыз. Бул убакта сиз көшүлүп кеткендей болосуз. Уктагандын жана ойго тургандын ортосу. Түнкү уйку учурунда адам бир канча жолу альфа абалына түшөт. Ошондуктан түнкүсүн кандайдыр CD диск коюп коюу керек. Подсознание үчүн пайдалуу маалыматтарды. Мен колдонуп аткан программаны ресурстар разделинен таба аласыз китептин аягында. Сиз андан сырткары альфа абалына медитация жолу менен жана массаждын жардамы менен кирсеңиз болот. Альфа абалына болгондо мен айткан дисктерди угуңуз. Өзүңүздүн позитивдик установкалар жазылган дискти уксаңыз болот. Же убакытты позитивдик визуализация кылып өткөрүңүз. Сиздин подсознанияңызды сиз үчүн иштегенге үйрөтүңүз. Ошондо сизде күчтүү союзник пайда болот. 7-чи этап. Сиз өзүңүздүн эмнеден алыстап атканыңызды жана каякка багыттап баратканыңызды түшүнүңүз. Окей, сиз билесиз, эми кедей болуп жашагыңыз келбейт. Балким сиз деструктивдик мамилелерден арылдыңыз. Жагымсыз кырдаалдардан чыкканды каалаган жетишсиз болушу мүмкүн. Көбүнчө убакта сиз бир эле схема боюнча алектенесиз. Сиз эмнеге жеткиңиз келип атат? Ошол виденияны түзүү маанилүү. Мен гүлдөп өсүп өнүгүүнүн туура жолун планын түзүүчүмүн. Эмне кылганды каалайсыз? Эмнеңиз бар болгону каалайсыз? Ким болгуңуз келет? Толугураак маалыматты атайын вебсайттан таба аласыз. Биз бул китепти окуучулар үчүн атайын түзүп койгонбуз. Анын адреси ресурсы деген разделде бар. Андан сырткары целевые карточки абдан пайдалуу. Көзгүгө жабыштырылган сөздөр жана башка сиздин кайсы багытка баратканыңызды эскертип турган эскертмелер. Жакшы сөздөр сиз үчүн эмне маанилүү экенин эскерте турган эң жакшы способ. Ушул бардык 7 этаптардын баары сизди кайсы багытка баратканыңызга программалайт сиздин подсознанияда. Анда сиз жетишиңиз керек болгон максат пайда болор менен ал токтобойт ага жетмейинче. Андан ары жашоону бакыбаттуу кылуу үчүн аткарыш керек болгон руханий закондор жөнүндө сүйлөшөбүз.